شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ötken videomda dem saldırbaganlar beşke suraksız kiribüşü üçörgü adamların üçörgü çörgün biri dem saldırbaganlar dep ayttım. Oşol videomdan bir kança sorular payda bolup tur kommentarlarda. Oşolorga жооп берип кетейин бул видеодо. Эмнеге дем салдырса болбойт дейт. Албетте дем салдырса болбойт эмес. Ал видеодо сураксыз бейишке киргендер бирөөлөргө барып дем салдырбайт деп айтылган. Бул сөздөн дем салдырса болбойт деген айын чыкпайт. Дем салдырса болот. Адам дем салдырса бул дурус. Пайгамбарыбыз да дем салган, сахабалар да дем салган. Жабраил периште келип пайгамбарыбыз ооруганда пайгамбарыбызга дем салган. Бирок хадистеги кызыктыруу атайын бирөөнүн талап кылып барып, изденип барып дем салуу анча жакшы эмес экенин айткан. Адам өзү ошо дуаларды окуп, Куранды окуп, шифаяттарын окуганы жакшыраак экенин айткан. А болбосо дем салдыруу дагы бул дурус эле, болбойт деген маселе жок. Эгерде жин кирсечи дейт. Бирөө жанга жин кирсе, ал адам барып молдого окутуп, жакшылап дем салдырып алыш керек. Же сыйкыр өткөн болсо, сыйкыр өткөн адам дагы дем салдырып алсын. Бирок жин адам өзү дуаларды окуп, ошо дем болуп аткан аяттарды окуп жүрсө ал адамга жин кирбейт. Ошону туура түшүнүш керек. Кайсыл адам дин жолунда жашабаса, такбалыктан алыс болсо, мына ошолорго жин кириши мүмкүн. Экинчиден сыйкыр өтсө дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дем салдырбай, балким Falak Nas ошол учурда түшүп, Falak Nasты окуган сайын сыйкыр жоголуп кетип, Falak Nasты окуу аркылуу сыйкырды жоготкон. Эгер башка бирөөгө барып дем салдырса дагы боло берет, ал болбойт деген маселе жок. Үчүнчү суроо, атасы өзүнүн балдарына салса болобу дейт. Атасы балдарына дем салса болот. Балдарга дем салып туруу керек. Пайгамбарыбыз неберелерине "Уайдукума би калиматиллахи таммати мин кулли шайтани ва хама ва мин кулли айнин лама." Аллах тааланын улуу келмелери менен ошо жамандыктардан сактоосун, коргоосун. Аллах тааландан сурайм деген маанидеги дуаны окуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам небере балдарына дем салып жүргөн. Балдарга дем салган жакшы. Кечинде эрте менен анткени жаш балдар кичинекей болсо, ошо Куран аяттарын, сүрөлөрүн билбейт. Аларга ошо билген адамдар окуп туруп, Айт ал-Курси, дем эмне менен салынат? Айт ал-Курси, Falak Nas, Ihlas Kul деп башталган сүрөлөр. Ошолорду окуп, кошумча билсе дагы окуса жакшы болот. Айтыңыз жанда жыргал карынын чубак ажекебиз болуп отургандагы дем салуусу кандай болуп калат? Кулакка киргени дем салганы ошол деген го. Мен аны интернеттен күндө коюп угам. Жооп бериңизчи. Албетте жыргал устаздын эң жакшы дем салуучулардан. Жыргал устаз менин дагы устазым болот. Мен Куран Каримди жыргал устаздын алдында жаттап бүткөнмүн. Эң мыкты шарият жолунда дем салат. Аны күндө окуган өтө жакшы. Бул атайын издеп барып дем салдыруу, талап кылууга кирбейт. Анын окуган Куранды укканыңыз. Укканыңыз Кудай кааласа пайдасы тие берет. Куранды уккан кандай сооптуу болсо, ошо дем аяттарын укканда дагы пайдасы да сообу да боло берет. Билип билбей укпай эле алымдардай болуп, болом деп ал нерсени сүйлөй бербесеңиз дейт. Ооба, билип билбей эле сүйлөй берген туура эмес. Бул ошол өткөндөгү маселени айтканыма себеп хадистердин негизинде Ислам деген китеп бар. 7 бөлүкчөдөн турат. Ал жерде хадистер арабчасы жана кыргызча котормосу менен жазылган. Биздин муфтият алымдары, Манас Түрк университетинин агайлары биригип жазган китеп, өтө мыкты китеп. Ошол китепти окуп атканмын. Ошондо мына ушул тема келип, ушул хадис келип, ошонун улам бир элге ушул хадисти дагы айтып коеюн деп өткөндө чыгарган. Бул хадис тууралуу бул жерде дем салуучу деп дагы бирөө жазыптыр комментарийде. Хадисте бир канча вариантта келген. Эң туура варианты ошо мен айтып өткөн варианты. Башка варианттардын биринде эсепсиз 70 миң адам кыяматта бейишке кирет. Алар дем салбагандар жана салдырбагандар деген варианты дагы келген. Дем салуучуда сөз жок. Дем салдыруучуда сөз бар. Дем салгандар деп ошо риваят кылгандар, алымдарыбыз ал риваятта дем салгандар деп айтканы, риваят кылган кылуучу ошол жерде ката кеткен деп айткан. Себеби дем салуучуда эч бир минус жагы жок. Дем салуу бул бирөөгө пайда келтирүү, бир ооруган адамга дем салуу. Жабраил периштеден пайгамбарга келип ооруганда дем салды, пайгамбарыбыз дем салды. Бирок дем салдырууда башка бирөөдөн үмүт этип, башка бирөөнүн алдыга барып бирөөдөн сурануу деген нерсе бар да. Шариятыбызда махлуктан, инсандардан сурануу жакшы эмес экенин баарыбыз билебиз. Эми Куран өзү шифа болсо, Аллах Тааладан түз сурап, өз шифаяттарды өзү колдонгон, бул бирөөдөн барып дем салып деп суранганга караганда жакшыраак экени белгилүү.
Ал эми дем салуучу бунда эч кандай жакшылыктан төмөн деген нерсе жок. Дем салуу болот. Ошо ооругандарга барып дем салып турушубуз керек. Адам дем салуу менен эсепсиз бешикке кирүүчүлөрдүн катарына кошулбай калбайт эмес. Буюрса, өзгөчөлүктөрү болсо Аллах насып кылса ошо дем салып ошол инсандардын катарына да боло берет. Аллах разы болсун, дамыла Аллах разы болсун дептир. Аллах разы болгон дегендер комментарийлер өтө көп. Аллах разы болсун дегендердин баарынан Аллахтан сиздердин баарын разы болсун. Ыраазычылык эң күчтүү энергия деп келет китепте. Адамдын денесиндеги эң сонун, эң күчтүү энергия бул ыраазычылык. Жаманга да жакшыга дагы тагдыр деп Алладан билишибиз керек, иман шарты. Эми баардык нерсеге ыраазы болуу, Аллахты Роб деп, динибизди ислам деп, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи пайгамбарым деп, ошондой эле башыбызга келген нерселерди жамандыкка да ыраазы болсо болот. Кандайча? Жакшылыктан шүгүр айтып, жакшы экенин билген үчүн баарына ыраазы болот да. Жамандыктан, ошо жамандыкка бул сыноо дүйнө мен сабыр кылсам Аллах таалам ошо кыйынчылык сыноосунан сабыр менен өткөнүм үчүн мага сооп берет деп туруп, Алланын сообуна үмүт кылып, мына ошол тагдыр бул дүйнө жаман жакшы тизгиндештеп, жамандыкка дагы адам ыраазычылык менен жамандыкты кабыл алып, ошонун бир туура багытта өтүп кетүүсү мүмкүн экен. Ошондуктан ыраазычылык деген сезим өтө бир адам денесиндеги чоң энергия. Дайым ыраазы болуп жүрүүнү Аллах таалам баарыбызга насип этсин. Баарыбыздан Аллах таалам разы болсун жана биз дагы Аллах тааладан, шариятыбыздан, динибизден разы бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.